Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ошо кут кудуреттүү улуу табылга же ошо кыргыздын куту кыргызчылыкта демекчи ошо жаңы доордо адамзат багыт жол таппай дүйнө дөңгүрөп өздөрү ойлоп тапкан мыйзам өздөрүнө ажал азап алып келген кезде жылдыздар төлгөсү дегендей жылдыздардан берилген кабар сунуш тапшырма адамзат үчүн, табият үчүн, аалам үчүн берилген тапшырманы талкуулайбыз ар дайым. Кудай кыргызды жаратып, жылдыздын сырын бекитип, табиатка эгиз кылып кыргызды жаратты дегендей, чындап эме ошол жаңы доордо дагы ааламдык түшүнүкөтүүдө адамзатты, ааламдан келген өкүл кыргызга сунуш, кабар, тапшырма аян эле бербестен кайра буйрук берди, кайра түйшүк салды, кайра милдет да берди. Ушу бүгүнкү күндө ааламдашуу же ааламдык түшүнүкөтүүдө кыргыз журту дагы бир бийлигин жүргүзүш керек же милдетин аткарыш керек. Кудай өзү бир кудуреттүү да. Кудайдын кудуретине чек жок. Саны, кыры көп. Ансагандай ошо Кудайдан кудуреттүү, Кудайдан бир кереметтүү илим түшкөндөн кийин, сунуш тапшырма түшкөндөн кийин, адамзаттын чыгарган мыйзамы, жашаган эски жашоосу, саясаты, ойлоп тапкан техникасы, өнүккөн илим билими тетирсинче адамга азыр ажал азап гана алып келип атат. Мисалга, азыр анатомия нурданып атат. Нурданган убакта медицинаны колдонууга өзү туура болбой калды. Жардам бербей атат. Же тетирсинче күйгүзүп атат. Же болбосо адамдын денеси нурданып атат. Энергия толуп атат. Ошол кезде эски психология, эски түшүнүк тетирсинче адамды ажал азап алып келип атат. Түйшүк алып келип атат. Бул доордун талабы эмне, урматтуу журтум? Эмне кылсак кутулабыз? Маселе ушул жөнүндө болсун. Бүгүнкү сөз ушул жөнүндө болсун. Бул доордун талабы адам жаратуучулукка өтүш керек болуп атат. Же болбосо мына аркабыздагы сүрөттөгүдөй арбай, периште, же болбосо ушу инопланетан деп ааламдан да так берилет, дүйнө элинде да ошондой түшүнүк бар. Энергия же ошо бизче инопланетан периште болуп чечилет экен, мына ошого өтүш керек. Ушул табыгы илим түшкөндөн кийин адам өзүн эскилигин өчүрүү үчүн, жаңы нерсени, ошол миссияны аткаруу үчүн ааламдан ошол жалпы элдик же жалпы дүйнөнүн тили менен мантра деген бир сөз берилген. Мантра деп биз жөн эле айтып койчубуз. Мисалы, мен жашоонун үнүмүн, же мен пенде эмесмин, мен периштемин деп эле. Жок, бул мантра өзү закон жаңы доордо. Мисалга, мурун сенин башың, колуң, бутуң бир аял эркек деген гана жашоого, же ак-кара деген гана жашоого жашаса, азыр биздин кыргыз журтунун жоопкерчилиги ушу табият үчүн жашаш керек болуп атат. Аалам үчүн, адамзат үчүн ошо кызматка которулуш керек болуп атат. Мисалга мына ааламда же алты катар ааламда дин жок, улут жок, аял эркек жашоо жок, кызганыч, зомбулук жок, акча жок. Аякта улуу гана бир мыйзам болуп атат. Адамзатты өстүрүү, өйдөлөтүү.
Мисалы мына Адеми деген кыздын түшүндө берилет. Түш аян алганда. Аламга мен учуп бардым дейт. Манас атам, Мухаммед пайгамбар, Иса пайгамбарлар ушу бир чогулуп алып, анан Американы кандай кылабыз деп, кыргыз журтун кантип коргоп калабыз деп, ушундай талкуу анан иштерди аткарат экен деп. Дагы ошо Батма деген периште апа бар экен дейт. Келип ушу ысык көлдү тазаладык дейт. Мисалга да, ушундай түш аян катары. Анысы кандай? Ошо ааламдагы арбайлардын, периштелерде улут жок, дин жок, алардын түшүнүгү ошо адамзатты кантип өстүрүү болуп атат. Азыр дагы ошол кайра эле алар чексиз аалам жерге түшпөдүбү энергия болуп. А энергияны абада болуп атпайбы, сууда болуп атпайбы, табиатта болуп атпайбы, ал жерге түшүп алды да, анан абанын аргасыз тем алып атасың, сууну аргасыз ичип атасың. Анан ошол кезде каныңа, телоңа, жаныңа бул кирди да. Ошондо сен азыр өйдөлөп өсүп, ушу адамзатты кантип сактап калабыз? Жер энени кантип сактап калабыз? Улуттарды кантип бириктиребиз? Улуулук сыпатка кантип калыптандырабыз деген гана азыркы күндө ушул жаңы кызматка адам которулуп атат. Ушул жерде окуп берейин. Ушул ааламдык илимге биз такап, анан бул темага кайранан бүгүнкү өзүңдө болуп аткан өскөрүүнү, өзүңдө болуп аткан окумуштуу деле бир основанияга такап алып анан жазат да, ошондон анан чыгарат. Анысы кандай? Анан ошо бүгүнкү өскөн адам катары анан ушу элге жеткирип, анан ошол мына улуу күчтөрдүн кызматы азыр адамды өздөрүнүн деңгээлине жеткирүү эң кызыктуу нерсе ошо болуп атат. Анан барып адам атадан таркаган адамзаттын инопланетанга же периштеге айланып кетүүсү эң чоң кызыктуу нерсе ушул болуп атат деп берилет. Анан бул ааламдык энергия жерге түшкөндөн кийин ушу эски, мисалы магия күчү, бая биз Кудайдан тиленсек анын бербегендиги, ал күчтүн жоюлушу, техниканын күчүнүн жоюлушу, илим билимдин күчүнүн жоюлушу, медицинанын күчүнүн жоюлушу, мына ушулар пайда болду. Эски бир күчтөр өчтү. Анан ошол кезде эмне кылыш керек дегенде, адам өзү бир жаратуучу бир керемет күч экен. Адамдын клеткасы, кара куш мээси дегеле сөөгү бир табиатка бир эгиз күч экен. Мына ушуну ойгото албай атабыз бүгүнкү күндө. Кызмат ушул тема. Дегеле мындан ары жашоодо эмне кылыш керек? Адам башка кызматка которулуш керек. Периште, пенделиктен периштеликке өтүш керек болуп атат. Периште аалам күчтөр экен. Же болбосо адам ошо периштелик сыпатка айланыш керек. Ааламдагы периштелердин түшүнүгүнө өтүш керек. Демек ааламда периштелер үчүн улут жок турбайбы? Баары бир турбайбы? Карасаңыз, адамдын баары бирдей турбайбы? Табиатты сактап калыш керек турбайбы? Себеби табиат жер адам үчүн берилген. Эгер ушул жерде адам жашоосу жоюлуп жок болуп кетсе, анда чексиз аалам да жок болуп кеткен коркунучунда туруп атат. Ошондуктан мына биз бүгүнкү ушу периште сыпаттуу кыргыз эли нурдан жаралган болуп атпайбы? Нур өзү периште болуп атпайбы? Же болбосо азыр биз утурумдук рахат менен ууланып алганбыз. Денебиздин баары. Азыр биз нурданышыбыз керек болуп атпайбы? Нурдануу үчүн ошо улуу илим чыгып атат. Ошол кыргыз нурдан жаралгандык үчүн улуу маданияттары болгон болуп атпайбы? Улуу салттары, ошо Нурай деген ат болгону, Нурбек деген ат болгону, Перизат деген ат болгону, мисалга ошо аттарына чейин. Азыр эми ошону биз өчүрүп алганбыз, жоготуп алганбыз. Мо эки көзгө алдырып ошол периштебизди качырып алганбыз. Урматтуу болушту. Ушул жаңы кызматка которуу. Эгер ушу өссөң, жер жашоосунда каласың болуп атат. Өспөсөң, бул же өсүп кутуласың, же өлүп кутуласың болуп атат.
Ошондуктан дүйнө элинде мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Диний бир багыт көрсөтүп атабы адамга, идеология же жаңы доордо мынтип жашаш керек деп. Жок. Топтошкон окумуштуу, илим-поз, академия, наук дегендери, мисалы, ар бир мамлекеттин багыт таба алдыбы? Жок, таба алган жок. Туңгуюкта такалууда. Табияттын кырсыгы эмнеге болуп атканын ошону билбей атат. Адамзат кайда өсүү керек аны билбей атат. Саясатчылары жок, тиетерсинче мына керек болсо Кыргыз жергесинде мына тез жарылды деп деле ошонун чыры менен. Свет өчтү мунун чыры менен. Иш ошондо пендечилик артка тартуучу гана күч болуп атат. А кыргызчылык астыга сүйрөөчү күч. Кыргызчылык бул аалам илими, жылдызчылык. Өзүңүздөрдү бошотуп, өтө бош кармап, бул табыгы илимдин таасири, кыры өтө көп, урматтуу журтум. Оорулуулар 100% айыгат деп берилет ааламдан. Себеби бул ааламдык энергиялуу сөз. Ошо периште сыпатка жеткен адам сүйлөп атат. Ал адам периштелик сыпатка жеткенде периштелер да анын укугун коргоп берет. Мен сүйлөгөндө сөзүмдө кут, көзүмдө от бар. Ошол сизге жетип атат. Үйүңүз тазаланат, духуңуз көтөрүлөт, жеңилдеп каласыз. Денеңиздерди бош кармаңыздар. Эң негизгиси жаңы доордо ошол бир методика, методдору, жолдору, же бир ходдору, же коддору мындай сейфти ачкандай. Эң биринчи ошол өзүңүздү бош кармаңыз. Ар дайым ушу боштондукту пир тутуңуз, күндүз да, түндүз дагы. Анан эң негизгиси биз ушу эс тарткандан бир 6 жаш, 5 жашардан баштап көз көргөн жаман нерсени алып, бая жакшылык тез унутулат деп коет кыргызда. Жакшылыкты унутуп калат адам. Бирөө жакшылык кылса 90 унутуп калат, а бир 10 өйдө төмөн болсо эле ошону эстеп калат, 100-түн. Ансыгандай ошо жаманга биз толуп алганбыз. Аны дагы ошо энергия деп коет бири. Кана ошо денеңерди бошотуп, бөлүп чыккылачы ошо энергияны. Жөлөнүп отуруп, дене башыңызды бошотуп. Бул кайра эле салыштырмалуу жөнөкөй түшүндүргөндө. Өпкө таза кычкылтекти соруп алат деп атат го окумуштуулар. Кайра эле ошо 1 секундта эле кайра көмүр кычкыл газын бөлүп чыгат. Ансыгандай сиздер ошол жаманды ичке сактап калгансыздар, көмүр кычкыл газын, мындайча айтканда. Ошо жаман бирөөгө таарынышты, кызганышты, атаандашууну, арыздашууну, ошого теңелемди, ушуну баарын сактап алдыңар. Кана ошону бөлүп чыгалычы? Энергияны кандай кабыл алсак, эми бөлүп чыгарууну дагы билишибиз керек. Денеңерди бошотуп, оң кол сол колуңарды оюңар менен ушу мен бөлүп чыгып атам деген түшүнүктө. Уйкуңар келип кетиши мүмкүн, бизге эжагайлар келет, уктап калып атабыз деп, суу коюп алып атабыз дейт. Ошону кайра кийинки эфирге чейин ичебиз дейт. Керемети чындап эле көрүнүп атат дейт. Ошол суунун да таасири бар. Ооба, чындап. Бул кайра эле суу көрсөң илим болуп берилет. Мына сиздерге суу куюп атам, мындайча айтканда. Табиятта бир арам жер калбаптыр, адамда бир адал жер калбаптыр. Табиятка суу болуп анан нурду болсо эле өсүп чыгатка чөп. А могу мен жөнөтүп аткан сизге энергия. Ошон үчүн сизде өсүү болуп атат. Суу келип атат, анан энергия барып атат. Табиятка салыштырганда. А мурун сизде суу да болгон эмес, энергия да болгон эмес. Только кыш болгон сизде. Кана денеңиздерди бошотуп, ар дайым ошо бөлүп атам деп. Муну көз ачып, машина айдап баратып деле, жөн эле отуруп деле аткарса болот. Ойлоп койсоң эле мына ушу клеткаларыңа сөөңө чейин бир нерсе сезилип, бөлүнүп чыгат. Телодан, ушу турпаттан, же элес, тело, турпат деп берилет. Ошентип айтылат. Телодан энергия бөлүп чыгарганда,
Адам могу эволюция эмоциядан чыгат. Анан жан дүйнөсүндө бейпилдик, бейиш пайда болот. Өз милдетин түшүнөт, өзүн тааныйт. Асмандын, жердин милдетин өз мойнуна алып, ордун табат. Мына ошо энергия бөлүп чыккан кезде сизде жаман нерсе кетти да. Мына ушу ааламдык сабак менен өтө тез кетет. Себеби бул агартуу да. Ошо кезде бөлүп чыгарыңыз. Баягы кир жууп атканда да улам таза сууга жуйт да. Баардык нерсени эле, өсүмдүктү деле. Анысы кандай бул таза энергия барганда ошо эскиңизди чыгарып таштайт. Бөлүп чыгыңыз, бөлүп чыгыңыз. Муну тигини кечирип коеюн деп ойлоп отурбай эле, жөн эле ошо денеңизди бошотуп, мен энергия бөлүп чыгып атам деп. Ааламдан көткөн сыйкыр күчтүн баары эле адамдын өзүнөн чыгат. Мээсинде иштебеген бөлгүчкө кирет. Сөөгө, телосы да өтө чоң бир өзгөрүү болот. Бөлүп чыгыңыздар денеңиздерди. Ошо эски энергияны. Бош өзүңүздөрдү кармап. Ошо ааламдык сабак убагында ошондой тазалоо болот. Мына чындап эле адамдын бир адал жери калган жок. Ойлоп көрүңүз. Чындык бул. Эки көзгө алдырып ийдик. Адамдык сыпаттан кеттик. Касиетибизге туура келбеген жолго түшүп алдык. Адал жерибиз калган жок. Табиятка салыштыралы. Табияттын бир арам жери калган жок. Табият кармап турбайт экен да. Мына бүгүн жамгыр жаады, эртең күн тийди, бууланып кетти. Же өзүнө сиңип кетти. Жакшына. Эртең күн тийди, чөп жашыл болуп чыкты. Биз ушу жакшы нерсени да кабыл ала албайбыз, анан көгөрө албайбыз, жашылга айлана албайбыз, өсө албайбыз. Өсүү жок, өнүгүү жок. Мына мен сүйлөп атам, бул ааламдык актык менен периште сыпатка жеткен адам катары. Ошон үчүн сиз уктап калып атасыз да. Аны эмне жеткирип атат? Аба жеткирип атат. Көрдүңүзбү? Арам жери жок. Мына менде да арам жерим жок. Мен агарган периште деңгээлге жеткен адаммын. Мына мен сүйлөп атам. Химия сүйлөп атам. Адам химияга өтүп алды. Физика аба сизге жеткирип атат. Анан уктап атасыз. Эстеп атасыз. Оңолуп атасыз. Өсүп атасыз. Караңызчы, аба кармабайт экен. Демек, табиятта бир арам жер жок. Биз бирөөдөн уккан сөздү өмүрүбүз өткүчө сактайбыз. Ошону чыгарып ийиңиз, ал сизге керек. Ошондо сиздин кара куш мээңиз ишке түшөт, ошондо жаратуучулугуңуз иштейт, ошондо өсүү болот. Кайра биз ошо өткөн сабактарда талкуу кылганбыз. Табиятта дагы биздикине окшош тело бар экен депчи. Биздин башыбыз табиятка окшош таш экен деп. Таш өзү эмнени кармайт? Магияны, анан теңир мыйзамын кармайт. Ошон үчүн таштан балан жүрөгүн көтөрөт, темир менен. Темир эмнеден алды? Таштан алынды. Караңыз. Ошо таш корпус экен. Табияттын башы мындайча айтканда магия кармайт. Мыйзам кармайт. Жана ташты ала салдырып тилек айтканы, таштан төлгө тартканы, таш тагдырыңды ташка жаздым деп Эргешбай атага. Анан таш сүйлөп бергени. Анан оттон турат экен. Жана оттуу жер экен деп коет. Чөп өсүп калган жакшы жерди. Анысы кандай биздин көкүрөгүбүздө ошо от. Мына биздин тело менен табият. Ошондо бизде өсүү болсо, ошо агарсаң, ушулуулук сыпатка калыптансаң, анан табият менен гармонияга өтөт экенсиң. Анан табият мына мен сүйлөп атам, аба сизге жеткирип берип атат. Энергия өтүп атат. Сөз эле эмес энергия. Ошон үчүн врачтар чыгарып салганда айыгып кеттим деп эжеке агайлар чалат го ошо эфирден. Бул чындык. Бул энергиянын иштегени. Ошентип табиятка окшош сиздин дагы бир арам жериңиз калбасын. Тетирсинче биз адал жерибиз калбаптыр. Караңызчы. Мына урматтуу болчурду. Эми эмне кылыш керек бул доордо? Кантсе кутулабыз? Чоң кызматка өтүшүбүз керек.
Мисалга, мына ошо мантра катары берилген мантра жөнүндө окуп өтсөм, мантра бул адамды тез ремонттоочу, ирээттөөчү бир курал. Бир курал болот го. Мисалга, завод темирди жасап чыгып атат. Таштан айлантып отуруп. Ал бир курал да. Же бир циркулярка, курал. Адамдын гени жетилгенде, мына гени жетилди. Көп жыл эволюцияны басып өтүп, доорлорду басып өтүп, бул 20-кылымда адамдын гени сөөгү жетилген турбайбы? Ошон үчүн дагы бир ушул этапка өйдө көтөрүлүш керек болуп атат. Ошо адамдын гени жетилген кезде өзүн калыптандыруу үчүн, мисалы ушу арбайлык, периштелик сыпатка калыптандыруу үчүн, эскини өчүрүү үчүн, жаңыны көчүрүү үчүн, программалаштырып куруу үчүн мантра өз кызматын кылат. Адамды тез ремонттойт. Эң тез ремонттоочу, жаратуучу сыйкыр, ачкыч. Эскиче баягы сураныч, тилек бүткөн, ал кабыл албай калган кезде, эски аалам күчү жоюлган кезде, асман жердеги мыйзам өзгөргөн кезде мантра өз күчүн көрсөтөт. Мына жердеги мыйзам эч жардамы тийбей атат. Эски ар кандай ыйык китептердин жардамы тийбей атат. Ошол кезде мантра өз күчүн көрсөтөт. Мантра бул гени жетилген адамдын бир зор күчү экен. Мына ошондо сиз өзүңүздү жаратыңыз. Ар бир адамдын улам өскөнүнө жараша жаңыча өзүн боеп туруучу, жаратып туруучу, кооздоп туруучу бир мантрасы болот. Эскини өчүрүү үчүн, жаңыны көчүрүү үчүн. Ар бир адам жаңы доордо жашоого жаралуу миссиясын билбесе, мантрасын билбесе, крупный банкротко учурайт. Ар тараптан кырсыктайт. Бала чакаңанбы, ишеңенби, турмушуңанбы, жашооңанбы. Мантраны кайталап айтканда ошо энергия адамга сиңет, анан ишке кирип берет. Мантра доордун абасы, рызкысы, күнү, жаны. Мына күнүбүз, жаныбыз, абабыз. Эмне деген мантралар берилди? Жаңы доордо. Бул мантра эмес, бул биздин закон, жаныбыз. Мына мен жашоонун үнүмүн. Бул эмне деген сөз? Кыргыз ошо өлүм алдында жатса дагы акыбалын сурап барса жакшы деп айтат дейт го. Анысы кандай мына? Үнүң менен жарат. Мына мен үнүң менен жаратып атам. Могу жашоону. Кантип? Кыргыз улуу, ыйык, нурдан жаралган деп үнүм менен сиздерге жеткирип атам. Бул чындык ошол. Кыргыз адамзатты ааламдан келген өкүл болгондуктан ааламдык түшүнүккө өткөрөт. Ааламдык түшүн жерде эле жашайт, бирок ушу периштелердей, улуу күчтөрдөй сыпатка ээ болуп калат деп атам. Мына жакшыны гана оозанып атам го. Мен жашоонун үнүмүн. Сиз ошого калыптаныңыз. Же болбосо бул жерде кайра улуу кыргыз жаман сөздү оозанбайт. Жакшы атты угузу узатып коет, антпесе куту качат. Караңыз. Ал жаман сөз майда, пенденин сөзү да. Демек сиз оозанбаңыз. Мына үнүсүз, жакшыны гана оозаныңыз. Андан кийин жашоонун боёгумун, мен жашоонун жомогумун. Сиз кимсиз? Пенде эмессиз. Сиз жашоонун жомогусуз. Жомоктоштуруп жаратыңыз. Бул жомок деген эмне? Азыр тозоктон биз бейишке өтүшүбүз керек болуп атат. Бейиш бул өзү жомок болуп атат. Же болбосо мына дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде 21-кылымда нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет. Жомок, түшүң жомокко, бирок чындык айланып атабы? Баягы мечта деле жомокко, бирок акыры ал ишеним менен ордуна келип атабы? Анысы кандай мына? Биздин керемет куралыбыз от, суу, таш, аба. Отто жан рух болсо, абада мазар ээлери, арбайлар, улуу күчтөр болсо, мына дүйнөнү тегеретип атабыз. Алып келебиз. Анысы кандай эле мына аба сизге барып атат. Сиз ошентип жомоксуз. Бул дүйнөдө ошол жомоктоштуруп жашашыңыз керек. Менин сыпатым жаратуучу улук периште, улукман периште. Сенин сыпатың
пенде эмес, аял эмессиң, жесир эмессиң, сен жетим эмессиң, сен але эмессиң, бала эмессиң. Сен 13 жаштан өттүңбү, сен табык илим сага өтө тез сиңет. Ошол адам калыптанат. Эми мектептин балдары эжекейлин окутуп баштайт. Себеби эжекей агайынын мээсинде эски түшүнүк, эски ой, жана мусорду калыптандырып алган. Жаш балдар тез алат муну. Калыптанат. Боштондукка чыгат. Улуу рахатка өтүп кетет тез. Мына сиздин сыпатыңыз эмне экен? Жаратуучу периште, улукман периште. Мына жаратыңыз, жакшы сөздү жаратыңыз. Жакшыны жаман адам болсо, жаман нерселерди кыла берип, жаман кылып алат дейт. Жакшы адам жаманды жакшылык кылып, жакшы сөз айтып, жакшы ойлоп, мактай берип жакшы кылып алат дейт. Мына жаратуучулук ушул. Мына өмүрүңдү өзүң жаратып алып атасың, өлүмүңдү өзүң жаратып алып атпайсың. Мына кыжаалат болбосоң, эскини кыркып сал, ал кечээки тарых, ал бир күнбү, 1000 күнбү өткөн. Өткөнгө өкүнбө деп деле коет го кыргызда. Анысы кандай, мына кечир, бөлүп сал энергияны. Көчүрүп чык. Мен энергия бөлүп чыгып атам деп. Мен ошо таза суу келип эскими агып кетип атат деп. Мына суу, информация, илим, вселенная, информацияда суу информация кармайт дегендей эле. Мына сизди тазалап атат. Мен периштеге айланып атам. Мен улуулук сыпатка калыптанып баратам. Мына улуу кишилердин сыпатына калыптанып баратам деп өзүңүздү жаратып, жазап, боёп, урматтуу. Мейли карап көрөлү. Пендече жашап көр, аягы эмне болот? Өлүм, кырсык, кыйынчылык, уруш, же тапканың жукпайт. Бул жерде так берилет. Кудайдын буйругун аткарбасаң, тилегиңдин бирөө орундалбайт дейт. Кудайдын буйругу эмне болду? Кудай өзү бир кудуреттүү го, кереметтүү го, буйругун түшүрдү го мына улуу журтка. Жоопкерчилик берди, милдет берди бул Арыстан Алайга. Жөн эле бир жыргалдашуу берген жок. Мына ушу жоопкерчилигин аткарып атат. Сиз дагы мына аткарыңыз алыңыздын келишинче. Каражат жумшайлы келиңиз чогулуп. Карап ошондо эмне болот дегенде, ушу кыргызчылык менен кыргыз өлкөсү түптөлөт, анан дүйнөгө көчүрүлөт. Ленин да түптөгөн го, жаңы идеология менен, жаңы түшүнүк менен, анан дүйнөлү көчүрүп алган го. Ленин дагы кечки вечерний мектептерди ачкан го. Окушуңар керек деп, анысы кандай деле кийин бул баары бир мектепте окулат, институтта окулат. Үйлөрдө айыл-айылда талкуу болот. Бул себеби энелер да өзгөрүш керек. Жеңелер да өзгөрүш керек. Ошо өспүрүмдөр да өсүш керек. Талкуу болот бул кадимкидей эле. Ошо талкуудан сиз агарып атпайсызбы? Мына ааламдык талкуу өткөрүп атам да мен сизге. Агарып атканыңыз чынбы? Мына бизден көчүрмөлөр көп. Мен астыман өсүп кеткен. Алар окуп берет. Алар окутат, аларды энерги иштеткенди билет. Өсүү көп. Сиз ошондо азыр, ошо сиз жашоонун жомогусуз. Периштелер жомок кылабы? Мен жашоонун сотумун. Соттоңуз, эски өспөгөн жолдун баарын соттоңуз. Кыргыз баласын деле соттогон го. Сенин баарыңа жогуң жакшы деп. Мисалга, калыс караңыз. Мына азыр бир тууган арасында аябай ажырым болуп атат. Бул эмне экен десе, Кудайда бир тууган барбы? Периштеде бир тууган барбы? Тетирсинче биз бир тууганга сүйөнөт экенбиз, бир тууган бир кичине көңүлүн калтырса, аябай көңүлүн калат экен. Тетирсинче ал жөн эле бир жан деп түшүнүшүбүз керек экен да. Ал бир жөн жан. Менин деле жаным, анын деле жаны бөлөк. Анын түшүнүгү бөлөк, менин түшүнүгүм бөлөк депчи мисалга. Бир тууган качан болот дегенде, могу ааламдык түшүнүккө өткөндө адам улутуна, жынысына, жашына карабай анан бир тууган болуп калат. Бир тууганың анчалык күйбөйт сага. Бир тууганың анчалык мамиле кылбайт. Ал адам өсүп кеткен кезде колунан келсе эле жардам бере коеюн дейт. Бул жерде ошо биригүү болот деп эл. Куткаруу болот мына. Анан жаратуучулук ушу үч чоң закон иштеп баштайт. Мына биригүү. Мына бизге келгендер сразу эле ушул оорусунан кутулат, жакшына болуп калат, анан эле бирөөгө бир куткарайын дейт, ойлонуп баштайт. Биригүү мына көрдүңүзбү, бир тууган кайдан башталат. Анан ошентип улуттар кийин бир атанын эле баласына окшоп калат. Бир мүнөзгө, бир идеяга өтөт, жаңы.
Ошо эски саясатын каражатын баары бүтөт. Мына урматтуу улуу журтум. Ошентип ааламдан мыйзам түштү. Ааламдан Кудайдын кудурети менен түштү. Демек ошончолук энергиясы бар да. Ошондуктан азыр кырсыктан кутулуш үчүн урматтуу улуу журтум, улуулукка өт. Кудай бизге жамандык каалап аткан жок. Эне ата деле балага жамандык каалабайт го. Ал өзгөчө каргайсың, шилтейсиң, урасың, жаман көрөсүң. Анысы кандай? Анан ошо улуулукка өтүш үчүн адамзатка кырсык буйрулуп атат. Эгер кырсык болбосо изилденбейт да адам. Оору да жакшы азыркы күндөгү. Себеби болбосо оорубаса келбейт да мага. Же илимин албайт, же өзүн тааныбайт. Ооруну оомат деп билдейт, кырсыкты кызмат деп билдейт. Мына мен кырсыккым келбейт. Мен кызматымды аткаргым келет. Анысы кандай эле ошол бир эр жигиттерге деги эле бул жерде алтын доорду курууга ак карасына, улутуна, жынысына карабай бирдей милдет буйрулат. Келиңиздер, кызматыңыздарды алыңыздар. Келиңиздер, кызмат кылып кутулуңуздар. Эмнеге дегенде адам кызмат үчүн жаралып келиптир го бул дүйнөгө. Жараткан эмнеге жаратты? Мен жараткандарды сактап улап бер деди. Аалам сырын тааныган адамды Көкө Теңирдин бир керемети келет. Ал адамга энергия катары келет. Ал адам эле көрүп турса, бирок түшүнүгү ушундай энергиясы иштейт. Ал адам дүйнөлүк кризистен алып чыгат, чындыкты аныктап берет. Мына чындыкты аныктап берип атам. Кризистен чыгарып атам. Кризис эмне эле? Оор эле. Келгендер айыгып кетип атат, уккандар айыгып кетип атат, өсүп атат. Кризис эмне эле? Өлүм эле. Кризис эмне эле? Эски түшүнүк эле, кейиш эле. Эски тозок эле. Мына жомокко чыгып атат, урматтуу улуу журтум. Бул турмуштан кел, өлүп кутулбай өсүп кутулалы. Ошо эски түшүнүктө кийин бир күлкүлүү нерсе болот, бир мезгил өтөт. Муундар алмашат. Анан ошондо күлөт. Биздин кээ бир кезде ушундай бир адамдар болуптур, же бир диндер болуптур, бейишти көрдөн истептир деп аябай күлүшөт. Анан тозокту дагы көрдөн истептир деп аябай күлүшөт. Анткени азыр техника сактап калып атат да, ал калат да баары бир. Ошо күлкү болбойлу. Келиңиздер бир өсөлү. Билбей эле өлүп калыштыр. 70ке чыгып чыкпай, 40-50ге чыгып чыкпай деп күлүшөт. Өлүмдү өздөрү жаратып алган турбайбы? Эмнеге өлүп калышкан деп таң калат. Өлүмдү өзүбүз жаратып алып атпайбызбы? Мына, жанагы өлүп чыкканды билбей эле өзүбүзгө калтырып коюп атабыз. Жаман ойду, таарынычты, эски түшүнүктү. Анан өлүмгө алып келип атпайбы? Клетканын баарын өлтүрүп, мозгубуз, мээбиз иштебей, сөз эстеп кала албай, сактап кала албай. Кудай көрсө бизди өлбөс кылып эле жаратыптыр да. Анан бул жаңы доор өзү милдетибиз өлбөс болуу болуп атат. Жан, мына, энергияны таныңа сиңирбейсең, жан өлбөйт экен. Таның ошол бойдон калат тура, жашарат тура, нурданат тура. Тан ошо жан түшүнүгүнө өтүп кеткенде оозуңан ушинтип бир керемет куюлуп калат тура. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Анан мен түшүмдө айды көрдүм беле. Анан жаңкы сен окуган мантраны бүт үйрөндүм эле. Ошонун жообун берчи балам. Эми мен окуган мантраны окуп койбош керек, ага калыптаныш керек. Мисалы мына, мени эмне деп берилет мантрамда? Сен Теңирдин теңисиң деп берилет. Мен ошол мына теңи катары ишин алып барайтам. Мени адамзаттын ата тегисиң деп аламдан берилет. Мына мен адам азатка ата энедей мамиле кылып барайтам. Ага калыптаныш керек, аны окуп эле койбош керек. Сиз боюңуз, мен жашоонун боёгумун дедиңиз. Өзүңүздү боюңуз, абаны боюңуз, ааламды боюңуз. Кантип боёбуз дегенде, арбай тирик турбайбы? Арбайды тирүүсүң, сен арбай тирүүсүң деп. Табият жандуу турбайбы? Табият сен кышың дагы, жазың дагы нурдуусуң. Табият могу жашоо сенин утушуң. Табият сен тирүүсүң. Табият сен улуусуң, ыйыксың,
деп боёш керек. Анан аны окуп койгондо. Анан түшүңүздө ай көргөн эме бул айдан адам аян алат деп коет, күндөн адам энергия алат деп коет. Ай түшкө киргени, жылдыздар көк мейкиндик, булуттар түшкө киргени бул касиетке жетишкендик болуп чечилет. Бизде ушу бир 8 секунд айырмачылык бар экен, урматтуу журтум. Түшүңүздөр болсо, суроолор болсо, ошо тез эле сүйлөсөңүз, алё дей отурбайлы. Мына, азыр эмне кылыш керек, урматтуу журтум? Улуулукка калыптаныш керек. Улуулукка калыптаныш үчүн ошо мантра эмес, бул мантраны айтып койдум деп ападай эмес. Ошого калыптаныш керек. Мына, мен теңирден теңимин. Эмне деген сөз бул? Жердеги кызматын алып баратам деген сөз. Ошону кыла алам деген. Аткарып атам деген. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Алло. Айта бериңиздер. Алло, мен ошо түшүмдү билейин дедим эле. Тиги ошо постоянно ат менен жүрөм да, ат минип постоянно ат менен жүрөм. Анан эле тоолорду бийиктиктерди эле аша берем да, ошо кечээ дагы ошо бийик типтик зоонун бетиндей болгон тоону. Ошо тоону ашып, ошо бир белди ашып, аркы бетине түшүп бир мындай бир чет мамлекетке барган сыяктуу болдум да, ошо анан ошо түшүмдү ушул балага жорутайын дедим эле да. Жакшы жарайт. Атка минүү окуп берейин. Эшикке минүү бул ооматка жетишүү. Туура багыт жаңы иштин башталышы экен бул. Жаңы ишиңиз башталып атыр. Эми жаңы иштесеңиз эле бизнести же бир балекетти ойлоп албаңыздар. Жүрбөйт ал бизнесиңер азыр. Ден соолугуңар. Бул жаңы багыт, жаңы жол, туура жол делип атат мына. Туура багыт жаңы иштин башталышы. Ошондо эми тоон ашканда бийиктикке өтүп атасыз. Анан ат деген бул эми аттын жалы бар го. Мисалга, ошо жалы эми бул чач да, мындайча айтканда, чачты кыркпа дегендей. Ал чач өзү бир касиет, мындайча айтканда. Анан ошол касиетиңиз ашып, кыскасы ошол жаңы багыт, жаңы жолуңуз болуп атыптыр. Мына урматтуу журтум, азыркы доордо ошол калыптануу керек. Анан учурдагы түш бул келечек тагдырдын күскүсү. Сенин күскүңдү көрсөтүп атат, келечегиңди. Бул периштелердин тарбия сабагы. Өс деп атат. Түштүн талабын так аткар, өс. Анан учурдагы ушу кабарды, түштү талдай албасаң, улуу күчтөрдүн кароосуна алынасың дейт. Ал эмне деген? Жазаланасың деген сөз. Өсүңүздөр. Өсүп кутулуңуздар. Ошол башатта бүгүн сабакта кеп кылгандагыдай энергия бөлүп чыгыңыздар, көбүнчөйүн. Ошо эскини кетириңиздер, көкүрөгүңүздөр көктөсүн. Андан кийин анан ошол өзүңүздүн оордуңузду билиңиз. Мына, медитациясы, мантрасы болбосо адам жоготот. Өзүңдү сен жарата албасаң, жасай албасаң. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Мен сизге түшүм жорутайын дедим эле. Түшүмдө атам 500 сомдуктарды берди эле. Анан көбүнчө учам да. Жакшы. Жакшы. Атаңыздын акча бергени, ааламдык күчтөрдүн энергия бергени, касиет бергени. Ошону иштетишиңиз керек. 500 деген эми бул пешенең ачылат. 100 деген ошо жүзүң ачылат деген сөз. Ошо пешенеңизди, жүзүңүздү ачыңыз. Энергия бергени. Анан көпчүлүк эле учканы ошол жетишесиз. Мындай ааламдык түшүнүккө өт деп атат. Бул менин башыман өткөн, анан бул көктөн, Кудайдан түшкөн илимде дагы ошондой так берилет. Мына урматтуу журтум. Эмне кылыш керек? Кудай сыяктуу жаратуучу акыл эс менен жашаш керек деп бул ааламдан берилип атат. Муру биз аял эркек гана болуп жашап келгенбиз. Азыр жаратуучу акыл эс менен жашоо. Кудай сыяктуу, Кудайда эмес, Кудай сыяктуу. Мына ал дагы мээримдүү го. Сен да мээрим төкчү. Биз мээрим төкө албай калганбыз. Эң биринчиси. Сиз эгер мээрим төкпөсөңүз, анда сизде эч өзгөрүү болбойт.
Сиз эгер агарбасаңыз, анда сизден мээрим да чыкпайт. Көрөрманыбыз бар? Айта Алло. бер. Алло. Айта кой, алдыңа кетейин, айта кой. Айт деди, сүйлөй берсен. Алло. Мейли үзүп кой бергиле. Кудай сыяктуу жаратуучу акыл эс. Бул ар бир инсандын чоң кызматка которулуусу. Мына жана мен жашоонун үнүмүн дегендей. Мына адамзат үчүн жаралып келдиң да, сен кел өйдөлөт, кыргыз, айланайын кыргыз. Сен байып кетпейсиң, сен өсүп кетпейсиң, сен жоюлуп кетпейсиң, сен жок болуп кетпейсиң. Анткени биз уюткубуз. Биз улуттарды улуулукка алып өтүшүбүз керек. Биздин жашоого жаралуу максатыбыз ошол. Нечендеген байлар өтпөгөн дүйнөдө, нечендеген хандар өтпөгөн. Эмнеси калды? Хандыгы калдыбы же жерде байлык калды? Эчтекеси калган жок. Күнүмдүк жашоо, ал сиз улуулукка өткөн кезде ал өзүнөн өзү түзүлөт, ал шарт түзүлөт. Ошон үчүн биздин кызмат азыр ааламдык түшүнүккө адамзатты алып өтүү. Ааламдык түшүнүккө алып өтүү үчүн адам өзү ааламдык түшүнүктө болуш керек болуп атпайбы? Анан жол көрсөткөн атат да. Биздин милдет ушул болуп атат азыр. Кудай сыяктуу жаратуучу кызматка ээ болуу. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Алло, салам алейкум. Алейкум салам, айта кой. Алло, салам алейкум. Арслан ага, бул булут жана Кытай жактан мындай Манастын келбети көрүндү да. Жакшы. Ошо урматтуу көрөрмандар, биз элге тегиз карайбыз го. Анткени ошол түшүнүгүбүз бийик, улуубуз, жашыбыз кичик болсо дагы сыпатыбыз, келбетибиз, түшүнүгүбүз улуу. Сиздер дагы ошол жалпы адамзатка, кыргызга мындай тегиз мамиле жасагыла, тегиз мамилеңердин ошол балдар сүйлөдүбү, ушу тез эле оюңарды айтып салсаңар. Кээ бирлер ушу сабак алсак дейт, кээ бирлер ушу түшүн жогортуп калсак дейт, ушу бир тегиз мамиле болсун. Булуттун көрүнүп Манас атанын элеси катары көрүнгөнү бул түшпү же көрүнүшпү билбейм, бирок булут бул бурулуш жасоочу күч. Ошондо эми Манас ата катары элес болгону эми ошо ааламдагы бурулуш жасоочу күчтөр ишке түштү деген бул сөз. Анан кыргыз эми мындан ары кырсыгып кетпейт, урматтуу улуу журтум. Кыргыз тетирсинче ушул жаңы түшүнүк менен өлкө түптөлөт, эл түптөлөт. Ушуну билиңиздер. Кыргызга бир кут келди. Анан ошо булуттагы бир кырык кут болуп берилет. Мына ушул жерде агай Манастилик деген агай айтып атпайбы? Бакай атама Манас атам булут бериптир деп. Катып кой, кийин кези келгенде бересиң деп. Анан адам ата көрүнгөндө булуттан адам пайда болуп атпайбы? Анан мен дагы ошо түш аян катары кут түштү деп, анан ошо булутту кармагандан ушул иш башталып атпайбы? Булут өзү кут. Өтө чоң, бул бир керемет кут. Бул Кудайдын буйругу. Анан бурулуш жасоочу күч. Мына жамгыр жаайт, же көлөкө түшүрөт, мисалга, же кар жаадырат. Бул бир кыргыздын бир чоң гармониясы. Мына ушу жаңы доордо Кудай сыяктуу жаратуучу акыл эске ээ болуу керек болуп атат. Бул мындан ары өз башы менен жашоого жол алуу болот. Сыйынуу, тиленүү бүттү. Уят эми тилене берсеңиздер. Тиленип атабыз дегенде өчөйүн деп каласың да, угуп турупчу. Сени жарат деп атат. Жаса, бою. Тилегиң орундалып атабы, орундалган жок, урматтуу улуу журт. Көрөрманыбыз бар? Саламатсызбы? Адамзаттын тагдырын, ааламдын тагдырын, табияттын тагдырын ойлонуп жаратып алып рахаттанат. Мына, ушу ой менен илим жазылат да. Илимди жазып, мына элге жеткирип атпайбыз. Мына жаратып алдык, ыраазымын мен өзүмө, ошо ааламдан түшкөн илимге, программага, тегерегимдеги ошол кызмат кылган, алайдан берки эжеке агайындарга ыраазымын. Себеби биз жаратып алдык, мына кыргызды буруп алдык. Ошо Манас телевидениясына, ар жактан бир Манас аты коюлганына. Мына адам өзгөрүп атат. Ыраазыбыз. Ошо мына ошентип жаратып алып рахаттанабыз. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Алейкум. Алейкум салам, айта кой.
Assalamu alaikum. Айта бер. Саламыңды кабыл алдым, секет. Алло. Тез эле айта бер кой. Ассаламу алейкум. А следующий год зима будет или нет, Байке? Жакшы, жакшы. Аял эркектин кыргын жасаган энергиясынан ал ырахаттан алыстоо керек азыр. Ошол аял эркек деген жашоо адамзатка кыргын кырсык алып келиптир. Кыйынчылык алып келиптир. Ошондон алысташыбыз керек. Ал форманы аттап өтүп, ошо улуу түшүнүккө ээ болуп, оюбуз менен бийик нерселерди жаратышыбыз керек. Көп тармактуу, жоопкер, чоң аң сезимдүү адам, улуу түшүнүктөгү адам ошол жаратуучунун ролун аткарат. Деги эле мына кыргыз. Ошо жаратуучулук ролду аткарганда адам аткарганда алтын доор ошондо курулат. Карасаңыз, Кудайдан илим түшкөндөн кийин адам өскөндө, өйдөлөгөндө, анан алтын доор курулуп атат. Адам куруп атат жаңы доорду. Мына, өстүң, сен өзүңдө жан дүйнөңдө бир бейиш болуп калды да, бейпилдик болуп калды да. Мына ошо алтын доор. Адам курат, урматтуу улуу журтум, ушуну билиңиздер. Анан эмелек суроого бир жооп кылып коеюн. Зима не будет деген бул өтө туура сөз, бул өзү сыйкыр сөз. Ал сөз айтылгандан кийин ошол бирөө күлүп кабыл алды. Бирөөнүн ичинде бир чоң жан кирип кетти. Экинчиден, өзүңдүн бир көкүрөгүңдөгү бир кышты, эски түшүнүктү жойсоң, сенде кыш болбойт. Сенде кыш болбосо табиятка чагылышат, ал жок болот. Ошондуктан өзүңдөгү кыш мүнөздү жой. Өзүңдөгү эмелекиндей пас мүнөздү жой. Ошондо өзүңдө чөйрөңө жакшы болот, үй бүлөңө. Ал күлкү эмес, ал мазак эмес. Бирөөнү мазактаганың өзүңдүн жетишпестигиңдин 70%ке жеткендиги минусуң ал. Мына урматтуу улуу журт. Ошо жаратуучулукту адам аткаргандан анан алтын доор бейиши курулат. Мына чындап эле сен эскичиликтен кетсең, анан жан дүйнөң тынчып атпайбы? Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Алло. Айтууга айтыңыз. Алло. Айта бериңиз, айта бериңиз. Ассаламу алейкум. Ассаламу. Урматтуу улуу журтум, сиз да айтып эле бериңиз. Саламыңыз биз менен суроо болсобу, же түш болсобу, же кыш болоорун сурасаңыз дагы айта салыңыз. Убакыт бар ортодо бир 8 секунд, ал өтө көптү алып коет. Мына урматтуу улуу журтум. Келиңиздер, кандай суроо болсо да айтыңыздар. Баардыгын биз кабыл алабыз. Анткени ошо жаман сөз менен дагы биз рахаттанабыз. Ал өзүңдүн деңгээлиңди көрсөтүп атканы. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Агай, мен сизге саламатсызбы агай? Айтууга, айтууга. Саламатсызбы? Мен сизге суроо берейин дедим эле. Жана Жашыл китеп деген китеп чыкты эле да, Жашыл китептин 1-чи, 2-чи, 3-чүсү чыкты эле да. Абдымамбет Сариевдин, Нуржан Сакыеванын китептери бар да. Ушул сиз боюнча да, сиздин ушундай темаларыңыз боюнча, мен да бир аалам сырларынан алып бир транс менен китеп жазам да. Сизге да бир тапшырып кеттим эле, киши баласы менен адам баласынын айырмачылыгы деген темада китеп жаздым эле, көп китеп. Анан ушундай мага дагы ушундай сиздей кыргыздын бир эмелер келип турат да, транс мененчи. Анан ошондойлор жазам мен дагы. Ошол биз арабтардын эле жанагынтип намаз жыгылып, ошолордун тилинде сүйлөп, сөзсүз эле арабтардын тилинде сүйлөп Кудайга жалынсак жетет деген немелерине каршымын да. Мен биз кыргыз кылып жаткандан кийин кыргызбыз биз. Кыргызча эле Кудайга кайрылсак, Кудай угат да бизди, Кудай түшүнөт да. Мен ушуну такыр жеткизе албай келем да элдергечи. Жакшы. Биз араб эмеспиз да, арабча сүйлөп. Жакшы.
Аябай жакшы, рахмат. Абдан жакшы, Нечке. Бирок эми биз улуу элбиз да. Биз эч кимди бөлбөйбүз. Ошону билиңиз. Балдар деле мектепке барып бир түшүнүгүн айтып келет да. Биз улуубуз да, угуп кое беребиз. Ооба туура айтасыз. Эгер араб тилинде эле Кудай укса, анда кыргызды жаратпай койбойт беле. Тетирисинче кыргыздын тили бул Кудайдын тили деп берилет. Эмнеге дегенде ааламдык дастандын баары, ошо ааламдык дастандын баары кыргыз тилинде берилип атпайбы? Кыргызды адамзаттын теги кыргыз деп берилет ааламдан. Бул чындык, бул ойлоп тапкандык эмес, бул жөн эле бир боеп койгон жомок эмес. Адамзаттын теги кыргыз, кыргыздын теги теңир деп берилет. Анан бул нерсенин баары калат, бул эчтеке болбойт. Бул бир өткөн чак, бул бир эволюция. Мисалыга бүгүнкү күндө ооба Куран жакшы, башка Библия баары эле жакшы ааламдан берилген. Бирок мындай убагы бүтүп калган болду да. Эгер бүгүн ошол иштеп аткан болсо, анда элдин баары ошо динге киргенде оңолуп кетет эле, же сыйынганда оңолуп кетет эле, же токтолуп кетет эле, же өсүп кетет эле. Бүгүн Кудайдын каалоосу башка болуп атпайбы? Улуулукка өт деп атпайбы, бизди сыпатка калыптан деп. Ага калыптангыча анан дүйнөнү кырсык басат болуп атпайбы? Мына ошол бүгүн эмне айтылса ошол болуп атат. Анан сиз ошо транска кирип жазганыңызды мен кабыл алам. Биз да айтабыз ошо полутранста же транста же автоматикалык түрдө берилет деп. Анысы кандай, могу жашоодо дагы адам ушул бир мындай орто дүйнөдө жүрүш керек. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Саламатсызбы? Алейкум. Айта кой, айта бер күчүгүм. Алдык саламыңызды, айта кой. Алай. Саламатсызбы? Айта кой, айта бер ар жагы. Айта кой, айта бер күчүгүм. Мен сизгечи суроо бермекчи едим. Алай. Баягы бардык кеңештериңизди угуп, бардыгыбыз курсанбыз. Бирок сизден бир сураныч. Насаатты бесаттан угуп, бир маселеңизди бир кайтарып койсоңуз агай. Абдан маанилүү сөздөрдү айтып, сизде ураныңыз бар. Жакшы. Жакшы угулбай калды, эмнени кайтарып койсоңуз дейсиз, же айтып койсоңуз дейсиз, угулбай калды. Мына урматтуу улуу журтум. Ошол кырсык, адамдын башына түшкөн кыйынчылык, мунун баары жакшы экен. Эгер себеби аны адам көрбөсө өсмөгө меселе. Ошону тетирсинче тобо деп кабыл алышыбыз керек экен. Ошону жакшы деп кабыл алышыбыз керек. Ошо адамдан кетет кемчилик. Ал эмнеге кетти кемчилик? Ал жан дүйнөнүн жардылыгынан кетти. Ошон үчүн күнөөлөр кечирилет жаңы доордо. Эгер сен ушу ааламга өсүп кетсең эле, башаттагы күнөөңдүн баары кечирилет деп берилет. Себеби күнөө жасаган адам жаман эмес, жан дүйнөсү жарды деп эсептелет деп. Жаңы доордо башка багытыбыз жок. Мындай дүйнөгө азыр баарыңардын көз карашыңар эле терең. Дүйнөгө саясатка, билимге, динге, медицинага. Бирок башка багыт болбой атпайбы? Адам өсүп, ошо улуу түшүнүккө кетсе, анан турмуш туткунунан, оору сыркоодон кутулуп кеткен атпайбы? Адамдын жаңылыштыгы, азыркы ооруп аткан, сыркап аткандын баардыгы эле эмнеден болуп атат дегенде, жан дүйнөнүн эле жардылыгынан болуп атат. Жан дүйнөнүн жардылыгын эмне толуктайт? Ушу табыгы илим, же болбосо улуу түшүнүк гана толуктайт. Улуу түшүнүккө өтүп кетсең жок дегенде кейибей каласың да майдага. Болор болбос бул. Жөн эле бир мени курчутуп атат, кайрап атат, бул эски жашоом деп. Бирөө менен азыр жамандашып алсаң деле кайра өзүңдү талдаган атпайсыңбы? Пендечилигимен чыга албай атам, атаңыз урайын. Ошону айтып салдым, айтпай деле койсом болмок, унчукпай деле койсом болмок, урушпай деле койсом болмок деп калып атпайсыңбы? Ошонун баары эле кайра сен өзүңдү өзүң соттоп коюп атпайсыңбы? Ошо жакшы да өз күнөөңдү өзүң мойнуңа алып атпайсың. Анан ушу жакшы түшүнүңүздөр, бүгүнкү күнгө чейин адам жаралгандан бери, те ал муздактан бери
ушу басып өткөн жолу, ар кандай агым диндери, деги эле ошо философия, техникасы баарын бириктирип келгенде деги эволюция жолу ааламга жарактуу өнүккөн эмес, урматтуу улуу журтум. Эми гана ушу 21-кылымда, мындан аркы ушу алтын доор, акыркы доор дегендей ушунда гана адамзаттын аң сезими өсөт. Анан бул жерде элчилик кылыш керек. Муну элчилик, посол, жанагы эле мамлекет арасындагы посол сыяктуу эле аалам жердин ортосунда мына элчилигибизди кылып атабыз. Алыбыздын келишинче. Менде бул жерде күнөө жок, ааламда күнөө жок, өсө албаган адамда күнөө болушу мүмкүн. Өзүн өзү оңдой албаган, соттой албаган, тескей албаган, ирээттей албаган адамдын өзүндө күнөө болушу мүмкүн. Ошон үчүн аалам жер менен гармонияда болуп жашаш керек. Аалам жер менен гармонияда болуш үчүн тааныш керек. Мисалы Арбай тирүү экени, мына ата жолу эмнеге 90 жыл мурун чыккан жок, 20 жыл болду. Анткени бул илимдин түшкөнүнө быйыл 20 жыл болот. Жана эжекем айткандай, жашыл китеп, да бир башка байланыштын баары эле ошол акыркы жылдарда. Себеби ушу жер пендесин ар кандай сөз менен, ар кандай методика менен улуулукка гана өстүрүү, бирин бири толуктайт. Мунун эч кандай кеми жок. Мына оң колуң болсо турпатыңды толуктап атпайбы? Оң көзүң болсо да бир жериңди толуктап атпайбы? Мисалга ошондой эле бирин бири боёйт, кооздойт, бирин бири бекемдейт, ишеничти бекемдейт. Бул китептин баарын алып келгенде. Эң башкысы ушул адам ата көрүнгөн илимде болуп атат. Себеби адамдын ошо ааламдык түшүнүккө өтүп кетүүсү, адамдын ошо анатомиясы, астрологиянын ролун аткарып калышы, адамдан эле бир керемет сырдын баары адамдын өзүндө экендиги, адамга ошо милдет берилгендиги, ушунун баары ошо адам бир химия жүргүзө алаардыгын, адамдын жан дүйнөсү өспөсө табиятта кыргын кырсык болоорун мына ушул жерде так берилет. Ушул жаңы кызматыңыздар кут болсун. Ошо Кудай сыяктуу жаратуучулукка өтүп алыңыздар. Ошол мен сыпатым жаратуучу периште, улукман периште дегендей, мен ушул адамзатка эне атамын дегендей, мен адамзатты ааламдык түшүнүккө алып өтөм деп, улуу анткени мен ааламдан келген өкүлмүн деп, ошо ааламдык түшүнүккө өзүм биринчи калыптанышым керек деп, анан калыптансаңыз, анан улуттар кароого алып келер, байлар кароого алып келер, ден соолук үчүн. Анткени анатомия, кан менен иштеген анатомия энергия киргенде эски түшүнүк менен болсо ууланып атпайбы, ошо нурданыш үчүн келет. Ырыскыбыз, кыргыздын ырыскысы кайыптан деп коет. Ансагандай ошо касиеттүүлөрдүн ырыскысы кайыптан деп коет. Ансагандай урматтуу улуу журтум, улуу оордуңарды билгиле. Ата оордун билсе, бала чака багынабы, баш ийеби, үйдө тынчтык болобу? Ансагандай ушу оордуңуздарды билиңиздер. Ушу байланыш телефонум, WhatsApp түшкө сактап калганга, кечирээк болсо да жооп бергенге ушу техник өзү кызмат кылып атат. WhatsApp номерибиз 706 988 188. Андан сырткары YouTube'да барыбыз, Facebook'та барыбыз. Анан ушул шарт түзүп койгонбуз ушу Лебединовка айылында, Бишкек шаарында. Келип ушу сабагыңыздарды алып, 2-чи, 4-чи, 6-чы күн эртең менен ондо 1-12ге чейин энергия алмашып, бийиктеп. Ушу жан дүйнөңүздөгү муздар, эски түшүнүктөр, ошо эски кыштар кетип, сиздин дагы ошо табият сыяктуу, аба сыяктуу, суу сыяктуу турпатыңызда бир арам жериңиз калбай, бир өсүү болсун, өзгөрүү болсун. Эмки берүүдө жолукканча сак саламатта туруңуздар.